Көрсөм дагы тоонун тунук булагын, көрсөм дагы жаздын күлгүн убагын, сезимимде булак жаз күн сен болуп, жүрөгүмдө тиккен кызыл тууларың. Окуу билим азыгы, билим ырыс азыгы дегендей, А тамгасын таанытып, окуучуларга билим, таалим, тарбия берип, эрежеге жеткирген бул мектеп. Ал эми ар бир баланын мүнөзүнө жараша мамиле кылып, турмуш жолуна салган, албетте, бул биздин касиеттүү мугалимибиз. Мугалим кандай гана ардактуу сөз, кылымдардан бери келе жаткан эскирбеген кесип. Ар бир замандын өзүнө жараша мугалими болот. Ушул сыңар согуш мезгилиндеги мугалимдерибиздин эмгеги айтып бүткүс сыймыгыбыз. Ошондогу карапайым элге балдарынын сабаттарын ачуу эң зарыл иш экендигин түшүндүрүүгө аракет кылган. Максатынан тайпаган. Ал иш канчалык оор болсо да чоң ийгиликтерге жетишкен. Айыл кезип балдарды билимге үндөгөн. Ал мезгилде азыркыдай мектеп кайда? Жараксыз эле болгон бир үйдө балдарга сабак берген. Тапкан жери да суунун аркы жээги болгон. Өтүүчү жол деле жок. Аргасы кеткен мугалим кыштын күркүрөгөн суугунда сууга таш тизип, балдарын көтөрүп алып өткөн. Карапайым калк көптөгөн түшүнбөстүктөр кылып, ага таалай ирет тоскоолдуктарды жаратты. Бирок ошондогу балдардын билимге, окууга болгон чаңкоосу ийгиликтерге жеткирди. Мына мугалимдин эмгеги. Мугалим ушунчалык улуу зат. Ага кандай гана сөздөр жарашпайт. Бизди окуткан ага эжелерибизге баш ийип таазим этебиз. Жан шооласың жарыкып чыккан булуттан, көл дайрасың көлкүп чыккан туюктан, жакынымсың, ардагымсың унутпас, жүрөгүмө тарбияны уюткан.